Assalamu alaikum, hormatly bir toğanlar. Bugün Kırgızlar ilgerteden koldanıp kelgen, ezelteden desek жаңылышкан болорбуз. İlgerteden koldanıp kelgen эң eski azıktardын biri buğday tooralуу söz kılabız. Эми Kırgızlar muну кайсыл максатта колдонгон? Nandan bölök. Nandan bölök kadimkidей эле сууга чылап, өндүрүп, угут кылып, аны кургатып алып, атала кылып кайнатып, бозо кылып ичип жүргөн жайларыбыз бар тилекке каршы. Эми тилекке каршы дегеним ал бозо мас кыла турган ичимдик болгондуктан шариятта деле ден соолукка деле жакшы эмес деп айтаар элем. Эми интернетти карап көрсөңүздөр, интернетте көп эле материалдар бар бул тууралуу. Эми кыргыздардан бөлөк. Себеби кыргыздар чындыгында баягы жакшы тамак калганча жаман курсак айрылсын болуп, тамак жактыбы жей бермей жайыбыз бар. Ал ден соолукка пайдабы, пайдасызбы, канчалык деңгээлде ага маани бере бербейбиз. Бирок ошол бизден башка кыргыздардан бөлөк элдерди карап көрө турган болсок, буга өтө көп маани бергендер бар. Мисалы орустарды айта турган болсок, керек болсо ар кандай программа передачалары бар. Ошолордо көрсөтүп жүргөндөрүн дагы көргөм. Муну кадимкидей эле мондай арасындагы жаман арасындагыларын тазалап салып эле, таза боодайларды алып калып, кадимкидей эле өндүрүп, анан холодильникке салып коюп, күнүнө 1-2 кашык жеп коюп турса, ден соолукка өтө көп пайдалуу деп айтып жүргөндөр бар. Бул чындык жана чындыкка дал келет десек болот. Эми ал кандайча? Мисалы мына караңыз, өзү бир эле пайда болсо, өндүргөндөн кийин 10 есе пайдалуу болот экен. Демек, составы ушунчалык деңгээлде көбөйөт экен дагы, витаминдер арасында биз көрбөгөн, биз билбеген, түшүнбөгөн кыскасы витаминдер өтө көбөйөт. Ошондуктан бул ден соолукка пайда. Эмне себептен айтып жатам? Себеби азыр кышында эми бир чети витаминдер, чөп жар аз кезде, экинчиден акча тар кезде десек деле болот. Ар кандай химикаттарды сатып келип сууга кошуп, жемиге кошуп бергенден көрө, ушул боодайды өндүрүп берген эң жакшы деп айтаар элем. Башка чоң фермаларда дагы ушуну өндүрүп алып, керек болсо жанагындай уйларына, букаларына, атайын чоң фермаларда берип жүргөндөр да бар, тонналап. Себеби бул өтө чоң пайда, өтө көп пайдасы бар. Бул нерсени тоокторго берсек, бул алар үчүн бир табылгыс, бир байлык десек, табылгыс бир тамак десек болот да. Ошондуктан ушуга көп маани берүүгө аракет кылалы. Кылсаңыздар жакшы болот деген эле ой менен айтып жатам. Муну мен азыр берип атам тоокторго, бирок сиздерге бир аз маалымат жетсин деген, бирөөлөр билет чыгар, бирөөлөр билбейт чыгар, күндөр үчүн пайда болор деген максат менен эле башынан тартып коелу деген ой болду. Муну эми кадимкидей эле сууга чылайбыз. Эми сууга чылаганда деле мен эми орустарга окшоп тазалабайм, сорттоп салбаймын. Ушуну эле толугу менен сууга чылайм. Чылаганда суу толот, немесине чейин, кокосуна чейин. Ошондо боул көп отуруп, ушул банканын ичи толот. Ушуну 2 күн, 3 күн бергенге жетет кенен кесир. Эми буудай бир мүшөк алып койсоңуз, бир кыш кенен кесир 10-15 тоокко, бир сезонго кенен кесир жетет. Андыктан бул выгодно, пайдалуу десек болот бардык жагынан. Муну эми тазалап салыштын кажети жок. Тоокко берсеңиз, бул майда экен, анан өнбөй калыптыр деп жебей койбойт. Кудайга шүгүр деп эле жеп алышат. Андыктан фильтрлеп эле ушул боюнча чылайм. 1 сутка турат. Анан калганын дагы улам тартканга аракет кылабыз. Тоокко берип, жем кылганга чейин. Будайды өндүрүп атканыма 4-сутка болду. 4-сутка башталды. 4 сутканын ичинде мына ушунча өндү. Эң жакшы, эң пайдалуу кези ушулда. Мындан ашырганда уже сабагы көгөрүп, именно боодайдын ичиндеги пайдалуу нерселер сабагына чыгып баштайт десек да болот да. Ошондуктан эң жакшысы ушул кезинде ушундай свежий кылып туруп берген жакшы деп айтаар элем. Мен эми көбүрөөк өндүрүп алып турмун. Көбүрөөк өндүргөндөн кийин 4-5 күнгө созулуп кетчидей болуп турат. Эми көз болжол менен эле берем күнүнө. Бирок эң пайдалуу, эң жакшы кези ушул деп айтам, мынакей. Муну тим эле аябай жакшы көрүп жешет.
Bunun içinde бардык болгон витаминдер бар. Так что ар кандай витамин берип, тоокторду химикаттар менен баккандын ордуна колдон келсе ушундай кылып берип турса, кышкысын өзгөчө, кышкысын пайдалуу. Бул жакшы. Бирок өтө көп дагы бере бербеш керек. Көп бере берсе тоок себирет. Тоок семирсе эмне болот? Тоогусу келбей калат. Тугаса эмне болот? Жеп чичип коюп эле жата беришет, башка пайда жок болуп калат. Бир гана союп жеш керек болот, бирок буларды сойгон дагы жалка да. Тетигил корозго көбүрөөк күн бербей ичине кыйнап коюп атат. Ошондуктан бул жакшы чоңой албай дагы жатат бир аз. Эми чоңоюусу өтө начар дебейм, бирок ойдогудай эмес. Ойдогудай эмес. Уже сөөктүү болуп аябай чоңоюп калыш керек эле. Бул басынтып коюп атат. Ошондуктан ичине кордук көрүп атат десек болот. Балким өзүнчө клетка кармап турган, анан ошо клеткага баксамбы деген да ойлор бар, анан эми көрөбүз. Ошондой туугандар, бул да болсо кимдерге пайда болор, кимдер үчүн бир аз да болсо маалымат болор деген эле ой менен тартып койдук. Ошол.